Ош шаарынын эң негизги көчөлөрү болгон Курманжандатка жана Ленин көчөлөрүнө каттамдык өзгөртүүлөр киргизилди. Анда жаңыдан гана реконструкциядан өткөрүлгөн Ленин көчөсүнүн Теш-Таш тарабы эми толук кандуу бир тараптуу жолго айланды. Шаар бийлиги жол кыймылына өзгөртүүлөрдү киргизүү менен жол тыгынын азайтуу жана коопсуздукту күчөтүүнү көздөйт. Шаардын борбордук Ленин көчөсү жаңы автобекетке чейин бир тараптуу болуп ачылды. Көчөнүн бир чакырымына жаңы асфальт басылып, толугу менен реконструкцияланып бүттү. Учурда каладагы каттамдар толугу менен өзгөрүп, Ленин жана Наваи көчөсүнүн кесилишинен тарта 8 март көчөсүнө чейин бир тараптуу унаалар үчүн жол кыймылына айланды. Бул жол шаардык автобекет тарапка карай багытталат. Бул шаар ичинде болуп жаткан жол тыгындарын азайтуу максатында ачылды. Ошондой эле Ленин көчөсүнүн 517 дарегиндеги кооптуу аймакка узундугу 90 метр, бийиктиги 6 метрди түзгөн тосмо дубал курулду. Тирөөчү дубалга шаардын казынасынан 23 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Жолдун түшүп кетүүсүн шарттаган жардамам көчө оңдолбой келген дейт мекемеден. Учурда мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, көчөнүн эки тарабына тротуар дагы басылган. Шаардагы бир өзүңөр көрөсүңөр. Аэропорттон келгенде деле тыгын болот, чыкканда баратканда Наваи көчөсүнөн автотреске өтүп, анан кайра жүрүш керек. Бул жак базардын ичи болуп эсептелет. Базардын ичинен өтүү кыйын болчу. Ошолордун баардыгын эске алып туруп, ушул проектти киргизди чоң. Бул жерде Ленин көчөсүнүн асфальтынын узундугу 1 километр. Бирок ошонун эң негизги айтып кете турган нерсе, бул өзүңөр жакшы билесиңер, кооптуу жер болчу. Өзгөчө кырдаалдар Министерствосуна канча бир 5-6 жылдан бери айтылып келген, аткарылган эмес да. Бул жерде кооптуу жерди бүтүрмөйүнчө бул жолду баштаганга болбойт болчу. Ошондой эле Курманжандатка көчөсү 8 март көчөсүнүн кесилишинен тарта шаардын ички борбордук бөлүгүнө карай бир тараптуу каттам ачылды. Ал эми айдоочуларга эскертүү иштери жүргүзүлүп, 2 күн ичинде жол белгилерин орнотуу пландалган. Көчөлөрдүн кесилишинде 6 кайгулдук пост дагы уюштурулган. Негизги максат болду ошол жол тыгындарын азайтып алган да. Себеби дегенде автоунаалардын агымын эсептеп көрүп, Курманжандатка көчөсүнөн түндүктөн түштүккө карап кете бара жатканда агым көптүгүнө байланыштуу милициянын кайгуу кызматы жана Ош шаардык мэриясы менен биргеликте ушул планда иштеп чыктык дагы. Анан атайын ограничениялар койдук ал жерге. Курманжандатка көчөсү аркылуу ал жерде бир багыттуу жол, бирок ал жерде ушул троллейбустун багыты гана жүргөнгө эртең жол чийимдет чийилет дагы, троллейбус каттайт. Учурда Абсамат Масалиев жана Алишер Наваи көчөлөрүнүн кесилишинде курулуп жаткан айланма жөө өтмөктөн улам негизги проспекттин бир бөлүгү жабык турат. Мындан улам каладагы каттамдар өзгөртүлүп, шаардыктарга ыңгайсыздыктар жаралып келүүдө. Ал эми Масалиев проспектисин 3 чакырымын асфальттоо толугу менен аяктаган. Жол оңдоого быйылкы жылы жергиликтүү казынадан 350 миллион сом бөлүнгөн. Абдумалик Базарбаев, Азам Бузриков, Ош ТВ.